Блогер актриса Надира Айтибекова ишкер Аскар Салымбековду сындап чыккандарга Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Аскар мырзаны көргөндө тирүү эле акча бара жаткандай эле акча сурашат. Мындайча айтканда сааной, бай болуп калган үчүн всем Кыргызстану должен, обязан тимели. Адам аракет кылды, эмгектенди, бутуна турду. Силерге алакылуу эмес бир нерсе жасаганга. Деги эле бирөө бирөөгө милдеттүү эмес. Акчасын каяка кетиргиси келсе өзү билет. Башка өлкөгө да жардам бергиси келип атса демек берет. Силердин чөнтөөңөрдү аңтарып берип атабы? Силер да эмгектенгиле, акча тапкыла, элиңерге жардам бергиле. Кудай урбадыбы эми? 50 000 масканын акчасын эсептеп алып эле ичиңер өттөнүп атат канчадан бери. Ошондой акча таап элиңерге керектүү катты сен алып бер. Ким кой деп атат? Мен байысам да жардам берем. Мен Өгүл атамдай Кыргызга эле эмес, карайлап турган башка элге дагы. Аскар мырзанын жардам бергени көп жакшылыгы чыкпайт экен. Жакшылык бизге жарашпайт койсо деп жазды. Булак аргумент KG. Президент Сооронбай Жээнбеков УФС уюмундагы чемпиондук намын коргогон Валентина Шевченкону жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу мушкер кыз соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында өлкө башчы куттуктоо менен биргеликте Шевченкону ысык салууга чакырган. Техас штатындагы УФС 247 беттешинде чемпиондугумду коргогондон кийин Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарипович телефон аркылуу байланышып жеңиши менен куттуктап, ийгиликтерди каалады. Машыктыруучум Павел менен эжем Антонинага салам айтып кой деди. Абдан жагымдуу болду. Бул чоң мотивация. Сооронбай Шарипович бизди жайында ысык салууга кетүүгө чакырды. Биз сөзсүз барабыз. Чоң рахмат, урматтуу президент, дейт Шевченко. Булак Элгезит Чекиткейжи. Эң акыркы маалыматтар боюнча коронавирус 910 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу SSMP басмасы жазды. Ага ылайык вирус 40 554 кишиге жуккан. Ошол эле маалда 3342 киши айыгып, үйүнө чыгарылган. Ошентип бир суткада эле 97 киши каза болуп, 3000ден ашык кишиге вирус жукканы аныкталган. Белгилей кетсек, коронавирус 2019 жылдын декабрь айынын соңунан тарта Кытайдын Хубей провинциясында Ухань шаарында жайыла баштаган. Бул дарт кишиден кишиге дем алуу аркылуу жугат. Ал ортодо Кытай бийлиги вирус мутация болуп, дарылар таасир бербей калышы ыктымалдыгын эскертип, айрым шаарларды карантинге жапкан. Учурда 45 миллиондон ашык киши изоляцияга алынган. Булак Барометр KG. Асель Кадырбекованын кызынын жүзү көрсөттү. Кимге окшош? Жылдыздуу түгөйлөр Нурлан Асип менен Асель Кадырбекова буга чейинки 1 жашка толо эле кыздарынын жүзүн жашырып келишкен. Муну Асель айым улуулардын уруксат бербегени деп түшүндүргөн. Түгөйлөрдүн кызынын жүзүн жашырганы менен ырчылардын фан баракчалары Дарьянын сүрөттөрүн анда-санда жарыялап турушканы маалым. Ал эми бүгүн Асель Кадырбекова жеке баракчасына кызы менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, бирок кызынын жүзүн быйтыкчалар менен жапкан эмес. Көрмандары бир оозун Дарья атасы Нурлан Асиптин көчүрмөсү экенин айтышууда. Булак аргумент KG. Коронавирустан каза тапкандардын саны 811ге жетти. Адистер 2003 жылы чыккан Царес вирусунан өлгөндөрдөн дагы көп болуп кеткенин айтууда. Андан 349 киши көз жумган. Атактуу Кытай актёру Джеки Чан коронавируска каршы дары тапкан адамга 1 миллион юан беремдеп убада кылды. Бул тууралуу Straight Times басылмасы жазды. Илим менен технология вирус менен күрөшүүнүн бирден-бир жолу. Мен коронавируска каршы дары болушун черте табылат деп үмүт кылам, деди актер. Эске салсак, Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрь күнү Цуага Хубей аймагындагы белгисиз пневмония дарты жөнүндө маалымат берген. Адистер оорунун 2019 МСОВ коронавирусу козголгонун аныкташкан. Жекшемби күнкү маалыматка караганда коронавирустан каза тапкандардын саны 881ге жетти. Булак Чындык Чекиткейжи. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!